Assalamu alaikum. Kutmandуу күнүңүздөр менен биздин катталуучулар. Амансыздарбы, туугандар? Кыш келип, үшөй, барыңыздар жакшы жүрөсүздөрбү? Биз сиздерге бүгүн Бишкектен дагы бир жакшы кабарды жеткирип коелу деп турабыз. Мен азыр Бишкек шаарында Туркиядан келген журкандар жана подушкаларды оптом баада саткан Сулейман деген байкебиздин дүкөнүнө келип калдым эле. Ошону көрсөтөйүн. Сиздер мазмунду түшүндүңүздөр окшойт. Мен даректи түшүндүрүп, анан келип дүкөндөн түшүндүрөйүн сиздерге баарыны. Бул дүкөн Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Чортеков көчөсүндө кесилишкен. Больницадан сиздер өйдө тарапка чыксаңыздар, Акунбаев көчөсүнөн өтөсүздөр. Дээрлик бир 300-400 метр өткөндө магистрал тарапка карап баратканда кол жак бетинде мына бул Акмарал көчөсүнө жетпейт, Чечек деген дүкөндүн жанындагы мына ушул дүкөн болуп калат. Бул дүкөндүн маңдайында бул жерде Жети Казына деген сиздер мына бул кафени дагы көрөсүздөр. Эгер өйдө тараптан магистралдан ылдый тарапка Чортеков менен түшкөнүңүздөрдө, анда сиздер Валдайский көчөсүнөн өтөсүздөр. Келгенде Акмарал, бул жагында болсо Жети Казына рестораны, ушунун бет маңдайындагы мына бул Чечей деген ушул Чечей деген мына бул дүкөндүн жанындагы дүкөн экен. Бул жер убактылуу болгондуктан аттары жок. Бирок биз телефондорун экрандарга бүт коюп коебуз. Мен азыр Сулейман байке күтүп атат. Кирип сиздерге журкандарды көрсөтөйүн. Туркиядан келген, Туркиядан тигилген журкандар экен. Эгерде сиздер ушундай журкандарды издеп жүргөн болсоңуздар, анда мына ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Даректи колдон келишинче сиздерге түшүндүрдүк. Азыр бул жерде мени күтүп атат. Мен сиздерге кирип бир сыйра тааныштырайын. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы. Сулайман аби, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Ден соолуктар? Жакшы. Бала чака жакшыбы? Жакшы. Тынчпы? Чакырган экенсиз, келип калдык мынакей сиздерге дагы. Бул жерде Туркиядан алып келдим дедиңиз, а? Evet. Канча штук бар эми бул жерде? Шток olarak 790 шток var. 790 штук бар. Өтө жакшы. Бул жерде негизгисин бир кишилик журкандарбы же эки кишилик журкандарбы? Bir kişilik jorganlar 2 tür. Эки түр. 2 kişilik jorganlar 2 tür. Aha. 5. tür olarak da DSK jorganlar var. Детский журкандар, а? Evet. Демек, мына бул бир кишилик журкандан эки түрү бар сизде. 2 türü var. Aha. Көрсөтө бериң. Mikrofiber. Экофибер. Mikrofiber. Микрофибер. Бул кандай деген журкан? Mikrofiber. Bunun dışı mikrofiber, içi sintifon. İçi sintofon. Evet, razmeri 155 çarpı 215. Мына размерinde көрсөтүп коеюн. 1.55'ke 2.15 eкен. Бул бир кишилик. Bir kişilik. Bu hala fiber. Hala fiber. Мына сырты biraz башкачараак болот экен. Bu cılık. Kurtkanın içinden. Kurtkanın içindeki hala fiberге окшош. Bu da 155 çarpı 215. Так, эки түрү болду. Микрофибер, hala fiber. Hala fiber. Бул Бермет деген мынандай брендке карайт экен. Мына сделано в Турции деп турат. Жакшы. Бул экөө канча баадан эми? Бул канчадан? Bu mikrofiber, tek kişilik. Yanında 2 yastık ve 2 tane padarak DSK yastıkla beraber 1200 som. Так, bir jurkanга 2 ak жастык, 2 ak yastık. 2 tane. 2 штук кошулат, а? Комплектинде, а? Komplet. 2 детский жастык 2 да de кошулат. DSK yastık Бул koşular. ошондо канча болот ошондо? 1200 som. 1200 сом. Evet. Hala fiberчи? Aynı şekilde o da 2 ak yastık, 2 DSK yastık 1200 som. Бул дагы 2 ак жастык менен 2 детский жаздык 1200 сом. Evet. Бул оптом бада? Optom. Оптом. Жакшы. Сонун детскийди көрсөтүңчү эми. Машалла. Бул детский уже шейшеби менен окшойт сыртында, а? Şeşe filan. Жазайлычы кана. Охо. Мына караңыздар, сонун шейшептер экен. Bunlar da 140 çarpı 200 razmer. 140'a 200. 200. Так. İçini көрсөтүңчү. İçi hala fiber. Hala fiber. Мына бир кишилик окшош экен, а бул дагы иши, а? Бирок сырты шейшеби менен даяр экен да. Ооба. Жакшы, размери менен кошо тигилиптир. Булар канчадан? Bunlar 1000 som. 1000 сом. Yanında bir adet DSK jastığıyla beraber 1000 som. Жастыктардагын көрүп турасыздар, түстөрү ар кандай түстөрү бар экен. Жакшы. Bundan keyin bir kişilik, детский, анан 2 kişilikler de var dediniz, ha?
Bunlar 2 kişilik. Hala İki fiber. kişilik. Hala fiber. Razmerleri 195 x 215. 195 215 deyik. Bu da mikrofiber. Bu da Mikrofiber. 195 x 215. Так, гипоаллергенное дейді, антибактериальное дейді, гигиенический дейді, 100% натуральный екен. Жақсы, одеяло дейді, мына қараңыздар. Микросатиновое, люксовое, натуральное дейді. Жақсы. Бұл Түркиядан өзіңіз кетірдіңіз бұл жаққа? Özümüz getirdik. Eşimle beraber. Eşim Kırgız. Aha. Жақсы. Bunun kompleksinde қандай болады? Onun kompleksinde 2 ak yastık. 2 ақ жастық, ha? 2 ақ Ve жастық. tekrar 2 tane de DSK yastık. 2 tane детский жастық. Так, bir jurkan, 2 ақ подушка, анан 2 детский подушка. Басы? Bağısı 1300 som olur. 1300 сом. Оптым бады. Optum. 10 штук alsa da 100 штук alsa dağın 10 birliği var. stok da alsa 100 stok da alsa aynı şekilde. Жақсы. Нарқы микрофибер дағын ошондой эле болот баасы. Aynı. Экөөнүн айырмасы кандай болуп калат? İki yönün ayırması Материал? materyal. Biri Материал. mikrofiber sırtı var. Biri sırtı жок. Сырты жок. Yani Tak. kurtkanın içi. Жақсы. Дагы кандай эмелер бар? Daha boncuk yastıklar var. Аха. Бул жастыктын өзү канча эгер журкан албайын десе? Жастыктын өзү Yastıkçın özü 600 som. bir штук. Bir şutok 600 som. Bir штук. Демек экөө 1200 сом. 2'ye 1200 som. Бул жерде журканды ала турган болсо 2 подушка подарка бересиз. Padarka. Детский дагы подарка бересиз. Oa. Аман кең пейил адам экенсиз, машалла. Жакшы. Демек бир журкан алсаңыздар 2 ак подушка, бир детский, 2 детский подушканы бекер берет экен. Жакшы. Дагы бир суроо сизден. Мына ушул жерде 700 канча штук бар дедиңиз? 790 stok. Оптум алам десе басы чөбү кичине Düşet. түшөт. Эгерде мисалы сиз менен иштешебиз дей тургандар болсо, аларга мисалы дагы келеби мындай товар? Gelet. Келет. Yani firma Türkiye'de özümüzün. Өзүңүздүн фирмаңыз. Özümüzün firması. Мына хозяин өзү сатып атат экен да бул жерде. Жакшы. Сонун. Мына детскийлердин расцветкаларын бир көрүп коелучу, канча түрү бар экен, а? Oa. Мынандай көк түрлөрү бар экен. Мына көк түрлөрү. Мына. Размери окшош. Oa. Детскийлер, а? Мына. 1.42 деди. Мына 1.42. Охо, ичи башкача экен, ичи. Мына баягы жаш балдар ойногон оюн го дейм, а? Мына. Ичинде көрүп турасыздарбы? Детский, сонун. Өтө калың эмес, өтө жука эмес. Ичи халафайдар бул дагы. Oa. Ичи халафайдар. Мына, мынандай түстөр дагы бар экен, мына сарылары. Көрдүңүздөрбү? Сары бар экен. Нар жагында Микки Маус бар экен, мынандай мультиктегидей. Анан мынандай көк түсү. Дагы кандай түстөрү бар экен? Мына ушул дагы башкачараак экен. Мына детскийби? Oa hepsi DSK Бул да var. детский экен, мына 3, 4, 5 расцветкасыга чейин бар экен. Эгер жаңы товар келсе, Сулайман, канча түр болот? Yaklaşık Свет. 15-20 tür. 15-20 түрү. Жакшы. Бул дагы халафайдар, Hala fiber. Жакшы. Келиңиздер, көрүңүздөр, мына жерде количество дагы ограниченный экен. 790 штук дейт. Эми насип кылганына жеткен иш экен. Бир кишилик халафайдар микрофибер бирден, 2ден подушка, 2ден детский подушка подарка берилет. 4 подушka. Подушканы өзүн алсаңыздар 600 сом. Мына ол взрослыйлардан 2 түрү бар экен. Бири алсаңыздар 2 ак подушка менен 2 детский подушка подарка берилет. Кийинки келген потокто ушундай подаркалар болобу же болбойбу? Bundan sonrası eğer daha gelirse mallarınız hediyeler olur mu? Olmaz Olur. mı? Болот. Болот. Мындан кийинкилерде дагы хадиялар болот. Жакшы, сонун. Соодаңыздарга Кудайым берекесин берсин. Көрүп туткандар дагы буйрусун келип ушул жерден талашпай, тартышпай, насибинче келип алып кетсеңиздер болот экен. Мен эми турецкий товарларды мактабай эле койсом болот. Бул турецкий товарларды өзүңүздөр жакшы билесиздер, качестволорун. Эгерде күмөндөнүп аткан болсоңуздар, келип ачып көрүңүздөр. Мына бир подушканы ачыңчы. Мына бир подушканы ачыңчы, көрөлүчү. Мен да бир кармалап коеюн. Бул эми баягы гостиницаларда кымбат баалуу гостиницаларга колдонула турган подушкалардан окшойт. Мынакей. Нере коюңчу. Мына жакындан көрсөтөйүнчү сиздерге. Подушка кандай экен. Мына. Көрүп турасыздарбы? Сонун. Так, бааларını сиздерге айттык, дарегини түшүндүрдүк. Бир күндө канча саат иштейсиздер эми бул жерде?
5 saat. 5 saat. Демек, бұл жерге чалып қойып келген жақсырақ болады екен, а? Чалып қойып. Негізі бұл жерде бізде көбінше көрүүчүлөр көргөндөн кийин эртеси күнү келип баштайт. Ошого мүмкүн болушунча ачык болсоңуздар жақсырақ болот. Бұл жерде Сулайман аби ошондой кыласыздар, Содаңыздарга берекесин берсин. Биз жыйынтыктай берели. Мен силерге чыгып туруп дагы бир сыра дарегини көрсөтүп коеюн. Бул болсо Арчабешик конушунун ылдый тарабы болуп калат. 4-көр больницадан өйдө чыгасыздар. Ахунбаев көчөсүнөн өткөндөн кийин 7 казынанын маңдайында магистрал тараптан боло турган болсо, ылдый тарапка түшкөнүңүздөрдө Валдайский көчөсүнөн өтөсүздөр, Күйүковадан. Андан кийин мына ол Акмарал көчөсү, 7 казына ресторанынын бет маңдайындагы мына ушул дүкөн. Аты жок, жанында болсо Чечей деген дүкөн бар экен. Ушул жерге келип тугандар. Саламатта туруңуздар.